урматтуу Садыр ата. Көптөгөн кыйынчылыктарды көрдүк, сыздадык. Кадимкидей эле күйүп кетти балам. Kuyup ketdi. Toğusu деген эмне деген? Мага ушундай кыздарды алып келди, Бишкектен кабап келишти. Кыздар ушундай болуптур, мага зордукталды деп. Атам жаман киши мени зордуктап салган деп айтып салды. Андайга баргандан көрө ал бала өлүп эле калган жакшы болчу. Жаланы жабышты болгон. Анан өздөрү жаңы баш көтөрүп келаткан үй бүлөнү колдон келет кылып коюшту да. Чындык кайда экенин билгиле. Акыркы учурда коомдо үрөй учурган окуялар орун алууда. Алардын бири 2023 жылдын август айларында кыргызстандыктарды дүрбөлөңгө түшүргөн. Өз атасы кыздарын зордуктап жүргөн делген бул иш Ысык Көл облусунда болгон. Бирок атасын айыптаган кыздардын бири жакынкы күндөрдүн ичинде өлкө башчы Садыр Жапаровго кайрылып, атасын абактан актап чыгарууга жардам сураган. Ал кыздын мындай кайрылуусу социалдык тармактарга тарап, коомчулуктун назарын өзүнө бурган. Урматтуу президент, урматтуу Садыр ата, сизге кайрылууга аргасыз болуп олтурам. Мен Түп районуна караштуу Жулуу Булак айылынан болом. 2023 жылдын 21 апрелинде апам бөйрөк оорусунан каза болуп калат. Апам каза болгондон кийин биз айылда 16 жаштагы сиңдим менен атамдын колунда калдык. Апам каза болгондон кийин жашообуз башкача болуп өзгөрдү. Күн сайын апабызды издеп, сиңдим экөөбүз ыйлап жүрдүк. Көптөгөн кыйынчылыктарды көрдүк, сыздадык. Апам каза болгондон кийин гана апанын орду кандай экенин билдик. Бирок атам апамдын ордун жоктотпой болгон аракетин кылып жүрдү. Акырында апам кайтып келген жок. Жай келип биз каникулга чыктык. Атам бизди багыш үчүн болгон аракетин кылып жүрдү, бирок кийинчерээк атама кыйын боло баштады. Биз муну көрүп, сиңдим экөөбүз атама жардам болуу максатында иштеп келүүнү чечтик. Соц тармактардан жумуштарды караштырып олтуруп, Бишкектен жумуш таптык. Бул тууралуу атама айтканда, атам кыздарым, силер азыр жашсыңар, ал жакта ар кандай адамдар бар, алданып каласыңар деп бизди жибербей койду. Биз аябай көңүлдөнүп алдык элек. Бир чети апабыздын каза болгонуна аябай ызаланып жүргөнбүз. Атамдын айткан сөздөрү катуу тийип, биз атама аябай катуу таарынып калдык. 2023 жылдын 16 августунда сиңдим экөөбүз кеңешип, атам айтпай качып кетүүнү чечтик. Үйдөн чыгып кеттик 16 августта. Жолдо баратып, атама болгон таарынычтын айынан атам жаман киши, ыплас иштерге барган деп айтабыз дедик. Бишкекке бардык. Бишкекке баргандан кийин эртеси күнү бизди милиция келип кармап кетти. Атама болгон таарынычтын айынан сиңдим атам жаман киши, мени зордуктап салган деп айтып салды. Кийин бизди түпкап келди. Түпкап келип иш козголду атама. Бизди текшертүүгө алып кетти. Экспертизанын жыйынтыгында биз таза чыктык. Эч мындай иштер болгон эмес. Бирок түптөн соттун чечими боюнча атам 9 жылга соттолуп кетти. Биздин бул жалган көрсөтмөбүз менен атамды бекер түрмөгө киргизип койдук. Кийин түшүндүк апанын орду кандай экенин. Кийин түшүнүп, биз областтык сотко кайрылдык. Областтык сотко кайрылып, болгон чындыкты айтып бердик. Мындай иш болбогондугун, биз жалган көрсөтмө бергендигибизди, жалган көрсөтмөнүн айынан атам түрмөдө олтурганын айттык. Бирок областтык сот биздин берген көрсөтмөбүздү эске албастан 9 жыл боюнча калтырып койду. Кайдыгер калтырбаган бул окуя кандайча орун алган? Кыздардын атасы ак жеринен камалып кеткени чынбы? Бул үй бүлө түптөлүп, жаңыдан түтүн булатып баштаганда алдыга кандай максаттарды коюшкан? Алгач бул үй бүлө менен жакындан таанышуу үчүн зордуктоого шектелип камалган жарандын тайкеси менен жолугуп, баарлаштык. Анткени аталган жаран атасыз өскөндүктөн тай журтунун колунда чоңойгон. Бир тууган тайкесим. Мен эжемдин улуу баласы.
Ал башынан далай өттү. Атасы жоқ болчу. Ана мен чоңойттумдан, мен үйдөн мен жайландым. Үйдөн жайландан өкө кадимкидей жакшы жасап жүрүштү. Анан мал салын бөлүп берип, аны өзүнчө үй салып берип, тезекте азыр барсаңар болот. Челекте ошо челекте оокат кылып жүрүштү. 3 кызды болгон. Бир кызды ошо кайнысынын кызын багып алды. Анан мен айттым, ай бу жолдош кенже каза болгон. Муну кантип багасың? Ой тайка, мен деген муну аялына кенженин кичинекей көзүндө баш кошуп экөөбүз деген үйлөнүп эметтик. Анан бул кызды кантип таштайм? Биз багалы, кенже бар, мен бар. Чоңойтолу деп анан кийин ошентип багып жүрдү. Жакшы эле оокат кылып жүрдү. Мен 7 жыл болду, мен 7-8 жыл болду билген. Ал деген кыргызчылыкка намаз окуп, сакал коюп мендейчи. Анан 5 убакыт намаз окучу. Ушундай бала болчу. Анан кийин ал келин экөөбүз жакшы жүрдүк. Бир күнү ооруп калды. Ооруп калды дегенде гай кенжени көрсөт. Тини көрсөтпөйсүң, бул жашы меники деп. Анан көрсөтүп бүт эмелерге алып барды. Больницага, анан тияка бар, бияка бар, антиминт деп анан кийин келинди көрсөтүп область больницага, район больницага ошентип жүрдү. Оорусу күчөп, бу мен баса албайм, мен жолдошторум, аялым, келиндер барышып ошол жерде тең түштүп, балдарын барып карап турчу. Анан ошол жактан анан кийин бу эмне ыскыртыя кылдырбай коюшкан. Ыскыртыя жасалбай калып, анан эмнеден өлүп калды. Анан мындай болду, төркүндөн ырысбектен баягы ички күлдүк болуп көрүп калды да, уш эле тээп койду же өлтүрүп койду. Ыскыртыя кылган десек, врачтар бар. Ой, боору эметип кетип деп. Сироз болуп кетип деп, анан ошондон каза болуп калды. 3 кызы калып атат. 3 кызды эмне кыласыңар десем, Ырысбек айтты, ай тайка, мен деген бул балам, мен балам өзүм. Мен эле багам, мен жашмын, үйлөнөйүн, антиминтем, анан мен ушуну багам деп. Ай баксаң кантип багасың сени, андан көрө тиги тайкелер, тайэжеси барбы, ушуларга бер десем, Ырысбек айтты, ай жок, мен тайка, мен өзүм мындай айткан кудуретим жетет, мен ушуларды багайын деди. Хорошо, болду дедик, ошо менен бүттү. Мен немемде Ырысбек чын эле эме жөн эле күйүп кетти, кадимкидей эле күйүп кетти балам. Kuyup ketdi. Toğucu деген emne деген. Toğucu жөн эле kuyup ketdi. Жана кыздардын бири о сөзүнө мени кучактап эмет попытка кыл дегенде Toğucu kuyup ketти көлөкөм. Мен аны эмне деген эме кылдым. Эмне деген үйлөндүм, жайландым. Чындык кайда экенин билгиле. Чындыкты. Баласын эми кучактайт да, кыздарын эми көлөкөлөрүн, ушу мен сени чоңойтум. Ошону тийле деген попытка кылды деп элечи. Эми өз балаң, сен де балаң кучактайсың, кучактап бетинен өбөсүн. Тиги папам биздин кучактачы, бетимен өпчү деп элечи. Анан эки сыпыртыга тиги эменин баарына алып барды, аяктан таза чыкты. Мына эмеге да чыгып атпайбы, бугачы. Таза өз баласын өзү. Андан көрө ал андайга баргандан көрө ал бала өлүп эле калган жакшы болчу. Андайга эмне? Андайга барбай турган бала. Арызды кайын журт тарабы жазып жатат деген соттолуучунун тууганы өз оюн билдирди.
Анын айтымында кыздардын тайэжеси, сиңдиси бул жарык дүйнө менен кош айтышканына ич атышып, ортодогу кыздарды өзүнө пайдаланып келүүдө. Арыз бул кайын журт тарабынан жазылып атат да. Бул жана шаарда бир кайын эжеси бар экен, ошол кайрылып ошол жазып атат да. Ал да аябай эме экен да, тиги. Бул сиңдиси ырыспаган аял өлүп калганда ушул ачууланып эметип аткан ошол тараптан келип атат да, арызчы жазылып. Анан эми ал кыздардын кичинекей кезинен бери эми чоңойгон сиздер деле көрдүңүздөр да. Биздин колдо эле жүрдү да. Мындай окуя болгондон кийин кыздар менен да сүйлөшүп көрдүңүздөрбү? Кандай чын эле болду эле мындай ыплас иш же кандай болуп атат? Эмне себеп? Кыздары менен сүйлөшсөк бизге айт деп заставить эткен да атпайбы. Бизди да кезиктирбей койду да тиги соттончу тиги. Тышка чыгып эмесек тиги тайжеси ажылдап эле кыйкырып өкүрүп эле силер ушундайсыңар, тигиндей мындайсыңар деп үйүнө да бардык да бизчи. Үйүнө барып эмесек жолотпой койду да кыздарынан. Кыздарга ким айт деп айткан кийин? Жана ошто заявление жазган тайжеси. Ошентип айткыла. Ушинтип айткыла депчи. Бизге да тиги кыздарын кезиктирбей койду да. Үйүнө барып эмесек кызга кезигели, тигиндей мындай десек да кезиктирбей койду да. Анан качан соту болуп эметкенден кийин эми өз балаңарды өзүңөр ал, өз кызыңарды өзүңөр алла деп анан бизге анан берди да. Ал эми жабырлануучу тараптын мыйзамдуу өкүлү катары кыздардын тайэжеси бул окуяны социалдык коргоо кызматкерлеринен укканын белгилейт. Өз сөзүндө мыйзамдуу өкүл президентке кайрылган кыз күбө катары, ал эми кичүүсү жабырлануучу катары эсептелип жатканын билдирди. Окуядын чын бышыгынан билбейм, мага ошол болгон ушундай болду деп Бишкектен алып келгенде кыздан соцжазитадан чалган да мага. Соцзащитадан ачтыбы сиздерге? Мага ушундай кыздарды алып келди, Бишкектен кармап келишти, кыздар ушундай болуптур, мага зордукталды деп келип мага маалымат берген. Мен ошол боюнча иш ошондон тайэжелери барганбыз түпкө. Барганда ошо кыздарды Талды сууга алып кетиптир. Биз анан ошол жерден акимчиликтен четишип, кыздарды өзүбүзгө алалы, эми тайэжелери болгондон кийин деп биз кыздарды өзүбүзгө алганбыз. Ошонун үчүн анан мыйзамдуу түрүндө ыпласке барган үчүн мындай иш каралып берсин деп мен арыз жазгам. Сиз арыз жазып турсузда? Кыздардын айтымы боюнча кыздар айтып берген. Ошондо сизге чейин биринчи соцзащитага айтып бериптирби кыздар окуяны? Бар деген Бишкектен айтканда, Бишкектен ошокто милиция кармаганда Бишкектен айтып беришкен. Атасы кыздарым жоголду, ушундай жок деп атасы заявление арыз менен каралган түпкө. Ошондон каралып анан Бишкектен кыздар алып келинген. Ошол жерден айтып берип анан түпкө келип, анан соцзащитадан мага чалышкан, ушундай кыздар ушундай болуптур, кыздар зордукталыптыр, ушундай келип бергиле деп. Анан мен ал күнү эметкен кеч болуп кеткен үчүн мен келген жокмун, эртеси буз туугандарым менен тайэжелер менен баргам. Ошондо эки кыз тең айтып берип атабы сизге? Эки кыз болгондо жабырланчу мага көбүрөөк айтты, мисалга Айжамал айтты. Асыл зат болсо ал ушундай эжемди ушундай кылам, мен менен бүгүнкү очередь сеники деп айтканда, ошондо кыз экинчи жабырланган кыз ошентип айтып берди бизге. Анан экөө ошо менен качып кеткенбиз деп айтышты. Ошондо булар үч кыз кетишкен. Мында кичинекей бөбөгү болгон, ийнимдин кызы болчу ал. Ошон кенедейинен багып алган ошо сиңдим мамасы. Анан үчөө качып кетишкен булар. Ошо. Азыр кандай эми сот отуруму кандай болуп атат? Сиздер катышып атасыздарбы? Мен сотодо мыйзамдуу өкүлүмүн. Мен катышып жүрөм баарына. Ошо болгон жерлердин баарына бардык. Бишкекке чейин, Бишкекке чейин бардык. Баарына барып, баарына катышып жүрөм мен азыр. Тиги улуу кызы өткөнкү облустук сотто катышып биз атам тийген эмес деп айттык, бирок сот кой бербей койду деп атат да. Сиз бар белеңиз ошол маалда? Ал себеби деген ал улуу кызы жабырланган эмес. Себеби экинчи кыз жабырланган. Экинчи кыз ошол ал кыз көргөн, мисалга улуу кыз андайды көргөн жок. Экинчи кыз бул жерден страйт этет экен, эме болгон, чапа чеккен ошо экинчи кыз да Айжамал. Бул эжеси да эжеси. Эжеси эми экөөнүн ортосу 1 жаш болуп эже дешет.
Ал ошол кичинекей кызды сиздер алып кеткен жоксуздарбы? Азыр балдар үйүндөбү? Балдар себеби биз алганбыз 6 ай ичинде бизде болгон. Андан кийин облус сотко барганда кыздар ошол күйөө баланын иниси менен ошока барабыз деп ошока кетип качкан. Биз ошондон кийин биз баш тартып биз ошол агасына бергенбиз. Бул ошо баягы ошол менен да суралып, ошол менен такталып, биз азыр ошол балдар үйүнө кетти. Себеби биз ушунча баа чуркап, балдардын эмесин коргоп өзүбүзгө алганда, агасын чоңоюп калган кыздар биз кармай албайт-экенбиз, ошондон кетип калды. Биз ошондон неме кылдык. Мисалга 18-ге чыкты, 17-ге чыкты. Булар кичинекей эмес да, өз эмелерин өзү чечеткен, кетип качты, биз эчтеке кыла алган жокпуз. Тигил улуу кызы да айтып кайрылып атат да, жана видеодочу биз жөн эле ээн эркин шаарга барып иштеп көрөлү деп эле жалган жала жаап. Эми ал бул улуусу болот атат, бул айтып атпаймынбы сиздерге. Бул кыз жабырланган эмес, андайды көргөн эмес. Экинчи кыз бизлерде жабырланып, ошол кыз ыйлап атат. Болгон чын анык дейт. Биз тергөөгө бардык да, мына 2-3 күн болуп калды. Биз тергөөдөн да ошону кайра бышыктап аныктадык. 20 жылдан ашуун катарлаш жашаган кошунасы Русланбек Аскарбек уулу бул үй бүлө тууралуу жалаң гана оң пикирлерин айтты. Анын билдирүүсүндө соттолуучу Жарандын үй бүлөсү өз киндигин өзү кесип, адал эмгекке гана умтулган үй бүлө болгон. Кошунасы кандай сонун жашап жатышкан, жок жерден акылыбызга келбеген окуялар болуп, коңшу турган үйдүн жарыгы өчүп кала берди деп белгилейт. Бул үй бүлөнү биз жакшы тааныйбыз. Муну булардын атасын көргөн жокпуз, энеси чоңойтtu. Энеси биздин айылдын кызы да. Биздин айылдын кызы. Энеси чоңойтtu ушул жерде. Тайкелери каралашты, ушундай ушу тайлары менен эле бирге чоңоюп өскөн балдар. Анан булар биз билебиз, 3-4 бир тууганды билебиз. 4 бир тууган атасы жок, ушу тайкелердин жардамы менен ар кандай жумуштарда иштеп, өз киндигин өздөрү кесип, ушундай такшалган балдар да. Анан бул жашоонун кыйынчылыктарын деле көрдү. Эми мына жаңы жигит болуп, үй бүлөлүү болуп, Куда сөөгүп күтүп, мындай бир жашоонун жакшынакай рахатына жетип келаткан учурларда мындай жала нерсе болуп калып атат. Биздин акылыбызга да чак келбейт. Биз өтө жакшы сыфат менен баалай алабыз буларды, үй бүлөнү, бүт толук эле, бир туугандарды. Бул жерде келинчек каза болуп калды. Келинчек да абдан жакшы киши болчу, ушундай жоош, токтоо, ушундай жакшы киши болчу. Ал киши каза болуп калды. Ал киши каза болуп калгандан кийин Эмне болуп каза болду ошол киши? Бул эми ар кимде эле бул ооруйт, тигил ооруйт деген айта турган сөздөрүбүз бар да, ошонун бири эле ошол сыяктуу эле бир нерселерди айтып жүрсө керек, мана аялдар жакшы билсе керек. Анан бул эң эле эмеси негизги маселе ушундан чыгып калды. Күтүүсүздөн эң жакшынакай жашоо болуп турган бул жерде үй бүлө. Куралып, бал челекчи болгондон кийин ошол платформаларын алып, бүт толук курал жарактардын баарын толуктап калган өз күчү менен. Өзү 5 маал намазын окуган адам. Процент кредит албайт. Ушундай эми ал адал ишти табыш, анын мээнети дагы түйшүктүү болот да. Ошол түйшүгүнө чыдабай ушинтип келип туруп, мына платформасына чейин челектердин баарын толуктап алып, балдар кыздар баары үй бүлө жакшынакай сергип калган убакта ушундай болуп калды. Бул ушундай нерсе болду, азгырык ушундай келди. Буларды Россияга иштейбиз деген чакырык келди буларга. Келиндин үй бүлөсү тараптан келди да. Келиндин үй бүлөсү тараптан келди, анан ошо келиндин тең тушу келди. Ошолор келип чакырып баштаганда булар ушундай таң калыштуу нерсе болуп, настроениясы жок, ушундай Рысбек жүрө баштады, эмне болду десе ушундай болуп атат. Тияка Россияга алып кетебиз деп ушундай болуп чакырыктар болуп атыр. Келин да кошо ошентип калды дейт. Көптөн бери сүйлөшпөй калдык дейт бул маселе боюнча. Россияга барбайсыңар деген эле талапты коет күйөөсү. Атигилер ойлонуп калышат. Акыры бара турган чечимге келип калышат да булар. Кыздар болуп, ара кыздарды биз сүйлөшүп атып, эмне бар эми? Эми апаңар кетсе, бул жаңылыштык кетирип атат.
чыкпай эле койгула деп туруп атаңардын жанында кала бергиле ушундай деп биз дагы кошуналык кеңештерибизди айтып турганбыз. Биз деген 3 күн 4 күн көрүшпөсөк издешип калабыз да эми. Анан кыздар менен чогуу эле келип, жакшынакай чайыбызды ичип, тамагыбызды ичип, эмне ысыгыраак тамагыбыз болсо эле чогула калабыз биз өзү. Анан баары жакшынакай болчу. Анан кандай азгырылып кетти? Бул жерде кыздар азгырылып кетти. Аны биз көрүп эле турабыз. Азгырылып кетти дагы, анан ушундай бир ойго келбегендей нерсени айтышты, жаланы жабышты болгону. Анан өздөрү жаңы баш көтөрүп келаткан үй бүлөнү колдон келет кылып коюшту да. Жөн эле болгон. Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр. Кыргыз элин бүгүн 17 апрель 2024 жыл салган аманатыңыздарды алып атабыз. 590 миң акча топтолду. 25 миң доллар акча доллары керек. Барыңыздарга Кудайдан кайтсын. Аллах ыраазы үчүн ушу жашаган жерим ушул жер. Ошо элдин алдына чыга албай жүргөнбүз. Ушул убакка чейин баламдын оорусу күч алып күндөн күнгө күч алгандыктан чыгууга туура келди. Ошо жардамыңыздарга муктажбыз. Assalamu alaikum Kırgız elim. Men atım Bayaman. Men 19 yaşdamын. Салган аманатыңыздар түшүп атат. Рахмат, Аллага шүгүр. 5 сом, 10 сомдон болсо да жардам берип атасыздар. Эми банк карталар полный өзүмө караштуу, өзүмө ачылган. Баяман А деп чыгат. Номердин аягы 19. Райса өлкөдөн котором дегендерге Сбербанк бар. Аягы 78-71. Айзирек А деп чыгат. Өзүмдүн эжем болот. Баардыгы ишеничтүү. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса Алладан кайтсын. Баарыңыздарга Алла ыраазы болсун.